жылдын аягында жаңы төрөлгөндөр боюнча, жаңы төрөлгөндөргө ат берилгени боюнча маселе болуп, соц тармактарда талкуу болуп калат. Эмне үчүн Мухаммед деп көп коюшту, эмне үчүн Умар деп коюшту, эмне үчүн Айша деп коюшту, эмне үчүн Салих деп коюшту, эмне үчүн Салиха деп коюшту. Биз аратташып кетип жатабыз, ушундай аттар көп болуп жатат деген суроолор көп болот да. Эмнеге деп? Урматтуу туугандар, бул нерсенин өзөгү башка жакта жазат. Эмне үчүн адамдардын арасында көпчүлүк балдардын аттары ушундай жакшы маанидеги жана өзгөчө исламский аттарды коюп жатышат. Неге Мухаммед деп коюп жатат? Эмнеге Умар коюп жатат десе, урматтуу бир туугандар, алар ошол балдарды төрөгөн энелер бар эмеспи? Ошол балдарды төрөгөн энелер башка адамдар. Ал эми Саша менен Машаны төрөй турган дагы энелер бар да. Биз маселени силер балдарыңарга неге бул атты коюп алдыңар дебестен, эгерде ошол жанагы баласына Саша, Маша деген атты койгусу келгендер, ошол адамдарды издеш керек. Саша, Маша төрөй турган адамдарга силер эмнеге төрөбөй жатасыңар? Мына жакта Мухаммед деген балдар көбөйүп кетти, Умар деген көбөйүп кетти. Саша, Машаны биз дагы көбөйтөйлү, төрөгүлө деп айтыш керек. Жок, андай кылыша албайт. Эмнеге дегенде алар бир же эки же болбосо бир итти багып алышат. Ал эми өзүнүн мамлекетине салым кошоюн, мен элими, жерими, өзүмүн урук тукумумду улантайын дегендер, өзүнүн мамлекетине чындап күйгөндөр иш жүзүндө ушундай балалуу болот жана баласына ушундай жакшы аттарды коюшат. Ошондуктан биз аратташып кеттик дегендер балаңардын аттарын өзгөрткүлө дебестен, силер биринчи ошол аялдарыңарга, эже карындаштарыңарга Саша, Маша төрөй турган адамдарга айткыла. Силер фигураңар бузулса дагы төрөп бербегиле, силер бул жактагы мындайлар көбөйүп кетти деп ошолорго айткыла деп айтар элем.